Жерге нені түсіндіріш керек азыр? Кеп-кетті балдар ушу уят деп бұлғаның қарайды. Молодец, тарты бері келу керек. Ішіңерге игілік. Молодец өкелі, рахмат деп қойшын. Тарт қыла деп. Оның күн интервьюң бер. Чөпті 250-тен деп 230-40-тан сатып отауыз деп. Айты бер ачығын. Ассалаумалейкум, аттуу Кыргызбай YouTube каналының көрөрмандары. Кандайсыздар? Амансыздарбы? Урматтуу кыргыз элим, бүгүн биз Учкун мал базарындабыз. Мына ушул жерде бүгүн күнгө 4-август 2024-жыл. Бүгүн биз силерге мына ушул саман, чөп, пресс ушулар боюнча кенен маалымат беребиз. Биз мурдакыда тартып кеткенден бери бир аз чөптөр кымбаттаптыр. Бул боюнча да толук маалымат аласыздар. Андыктан эгерде силер бул видеону көрүп атсаңыздар, жакшылап чайды коюп, жакшылап олтуруп алып видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Биз силерге кенен маалымат алып беребиз. Сиздер менен мен Усман Калматов болмокчумун. Ассаламу алейкум акелер, кандайсыздар? Амансыздарбы? Ассаламу алейкум. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Aka Çoğuna geldiler ulan. 200'den kemi yok deyip durup eme almaydı. Ben 150'den soravattam, berişmeydi. Sizlerden çöptün özünü sorarız. Çöptün özün soravattam, alğana. 100 biraz alat dilem. Негизи чөп боюнча кандай болуп атат? Маалымат негизи мурда арзаныраак деп атышты эле, азыр бир аз кымбаттап калды деп атышат чөптү. Бул боюнча маалымат. Ordunda 120, 110 деп атат дейт. Onu көрөлекпиz эми. Эми o тоого барып келишке эме албайт. Негизи быйыл кандай чөп? Быйыл негизи башка жылдарга кенен арзан бир эле. Былтыр канча болду эле эң кымбат болгондо чөп? Былтыр ушул маалда 270-250 болгон да. 270-250 карана арзан келет. Кандай ойлойсуздар? Бул дагы бир айдан, 2 айдан ошого чыгабы же? Быйыл анча чыкпаса керек. Быйыл чыкпайт бакалар. Бул сиздик, а? Özü yaxşı көп boldu. Бирок сәләркәсе бар, тракторы бар, пресс-моторчигі бар. Арзан берилсек бизге да актабайт. Мындай айтканда. Биздер сатып, биздер башка иш кылабыз керек. Болбойт ат. Ошого туура келип атат. Ошон үчүн 200 болот, 230. Азыр эми мындай да. Былтыркыга салыштырмалуу былтыр 20дан пресс десе, быйыл 23дөн пресс атат да. Десем сәләркә кымбат дейт. Былтырга караганда кымбатыраак негизичи. Былтыркыда кымбатыраак. Техника ошол расход көп болуп атат деген. Желеше аз-маз кошуп атышат турушу. Алада чөптөр түгөнгөндөн кийин көтөрүлүп кетиши мүмкүн, аны бир Кудай билет. Азыр талада көпчөлүк үчүн ушундай сене болуп атат. Эми калганын дагы Кудай билет, эми билбейбиз биз. Демек азыр баягы башкалар кышкыга алам дегендер үчүн бир сонун бир момент экен да, алып. Жакшы идея болду. Алып алса азыр наркысы айылдан түшүрүп үйгө түшүргөндөн кийин 200дөн бербейт. Азыр талада үчүн гана сатат улар. Жамгырда калбасын, техника урап узарып кетпесин, чирип кетпесин деп сатып атат азыр. Дагы 10 күндөн кийин чөп түгөнөт. Уже кымбатта баштайт. Азыр эртерээк алып алгыла. Туугандар, рахмат сиздерге дагы маалымат бергендер үчүн. Андыктан азыр алып жетсеңиз аябай жакшы экен. Көп адамдардын баягы муктаж болгонун сатып аткандар азыр сатып аттыр. Андыктан азыркы баада алсаңыздар аябай утат экенсиздер. Биз бияка чейин көрбөс беребиз. Так, азыр беденин баасын айттык, 270 деп аттыр бул жакта биде. Ал эми бул жактагылар чөп экен туугандар. Могу саман кимдики? Кендир шашып, ассаламу алейкум. Кайсы байке жана интервью берем деп аттыр эле? О, кетип калды оны. Сиз берип коюңузбу? Жок, ой мен. Кеңем айтып коюң. Чөптөр туралы, чөптөр туралы айтып коюңуз. Чөп канча болот? Сиз берип коюңуз. Мен де билбесем кам аякта. Негизи канча деп атасыздар чөптү? Ушунда 250 сатып. О, камераны эле коюп атчы. Аста тартып калай айтып коебуз. Çöp 250'den satıldı. Çöp 250'den satıldı taze çöp baş baktıkta. Башкалыкты 250. Aa, samanдар ошо 160'dan 170. Азыр болуш ушул жерде самандар эң мындай пас, эң мындай алып кетип аткан баз канча болот? 160'dan. 160 алып кетип атышат. Aa. Рахмат. Чөптү канчаны алып кетип атат? Çöp 250'den тазасын алып кетип атышат. Тазасын 250 алып кетип атышат. Ол азыр чөп кымбаттады деп атат да. Биз мурункуда тартканда келечекте 200дөн да тартканбыз да. Азыр Эми масындар баш бактын жери бүтөйнөп калды. Ошого байланыштуу чөп эми кыймылдашы мүмкүн азмаз. чөп аяктап аткан үчүн азыр неме кылат? Бирок арзанчылык бар жакшы. Арзанчылык. Туугандар, рахмат сизге. Маалымат менен. Бул жактан дальше көргөзөбүз. Чөптөр азыр алып кетип аткан баасын көрдүңүздөр. 260 ушундай болуп аттыр. Сиздик бекен? Ассаламу алейкум. Канча болот? 250. 250. Кем бар? 250 тамам. Канча бар? Жарай, ел көрөт да. 230.
Kaysi bunda ne baş baktı? Ha başka. Başlattı 220'dan veriyoruz ha. Uşunday же daha başka kendiniz mi? Joşlu. Hazır birazdan çöp kımbattaydı da negizі bakana göre. O kımbatasına özüm жетпеді ғой бұл ел. Çöpke var ne? Көп. Başka жақтан hem басталды біз. Елік берір. Бекзарлар. Demek kengiri alıp yetişse болады екен назыр, рахматка. Туғандар ушул аркада көрүп аткандарыңыздын бардыгы эле чөп, бардыгы эле ушул жерде учкун мал базарындагы бардык чөптөр. Азыр мен сиздерге кызыктуураак болуш үчүн сиздер чөп сатканы келдиңизби? Чөп алганы келдиңиздер, Азыр суратыңыздар канча болот чөп? 200'den ödöken. 200'den жогору. Канча болсо алайын деп атасыздар? 190, 180. 190, 180'den бес алайын деп атасыздар, Allah. Башка жактан да карап көрдүңүздөр же ушул жерден алып? Bunda öyle bardık жерде birдей. Балар бардык жакта эле бирдей экен да. Так, бул жактан дагы сурап көрөлү. Туугандар, элдер келип бул жердеги 180, 190 болсо берет эле, алат элек деп келип атышат. Бул жакта болсо 220, 240 ушундай сатылып атыптыр. Ассаламу алейкум ака, кандайсыз? Сиздикпи? Ооба. Канча деп атасыз? 230 сом. 230 деп атаса, канча десе бере берет элеңиз мына. 20'dan бериyor. 220 се бере берет элеңиз, Негизи 220'дан сурагандар болду, бул жакта келген. Баягы алганды келгенден сурасак 190дон, 200дон болсо берет эле, алат элек дегенде бар экен да, бул жаңы сурап. 220'dan бериyor. 220 болсо берип атасыздар, Рахмат, атыңыз ким? Акшамай. Ака, рахмат. Кайсы жактын чөптөр негизи? Башбулак. Башбулак да. Бул саман кимдик болду экен? Буну канча деп атат билесизби? 80 деп атат. Бул саман 180 деп атат. Туугандар, Кудай буйрса. Аз кете беребиз туугандар. Келиңиздер, нарып кетке деп өтүп болду. Абайлап өтүп машина сүзүп кетесиз. Байке канча деп атат чөптү? 200 сом. Мына 200дөн чогуңуздар туугандар, 200 болуп атат. Кайсы жактыкы? Башбулак бул жакта. Эң аз деген байке бул жакта 200 деп атыптыр. Бул деле Башбулак экен. Бул уже сатылдыбы? 200дөн саттыңызбы? 200дөн сатылыптыр бул туугандар. Ушул менен көрдүңүздөр туугандар, бул жерде чөптү көрдүңүздөр, кандай баада болуп атат жана кандай сулчалар болуп атат. Андыктан эгерде сиздер дагы кызыктуу нерселерди биздин каналдан көргүңүздөр келсе, анда видеого максимална комментарий жазыңыздар. Кандай комментарий болсо ошондой жаза бериңиздер. Анан дагы бул жерден биз азыр кийинки видеода мал базар тарып көргөзөбүз. Кой, мал дегеле бардыгын жакшылап көргөзүп беребиз. Андыктан Кыргызбай YouTube каналынан алыстабаңыздар. Биз сиздер менен бардык жакшы нерселерди бөлүшөбүз. Ал эми каналды колдоп, башкалар менен бөлүшүп, лайк басып олтуңуздар. Кийинки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар туугандар.